Азыркы тапта жан багуунун амалын издеп, бөтөн эл, бөлөк жерде жүргөн мекендештерибиздин саны жүздөп миңдеп саналары белгилүү. Мына ошол мигранттардын оор турмушу чагылдырылган жаңы тасма жарык көрдү. Ал мекендештер деп аталып, Түштүк Кореяда жүргөн кыргыз мигранттары тарабынан тартылган. Тасманы режиссер Тагай Озубеков тарткан. Сценарий жазган Нурбек Кожобаев. Жогоруда аталган кино жаратуучулар да көп жылдардан бери Түштүк Кореяда жашап келген кыргыздар. Ал эми тасмадагы актерлор дагы Кореяда окуп иштеп жүргөн мекендештерибиз. Режиссер аларды жөн жерден тандаган эмес. Анткени жон териси менен чет жердеги турмуштун даамын татпаган адам мигранттардын образын толук ачып бере алмак эмес. Корея Республикасынын маданияты, мигранттардын жашоо турмушу, чыныгы сүйүү жана достук. Кинонун кыскача сюжетине токтоло турган болсок, жүздөгөн мекендештерибиз сыяктуу султанаттуу жаш жигит Түштүк Кореяга жакшы жашоону үмүндөтүп жумуш издеп барат. А бирок аңгектен качсаң дөңөккө дегендей ал көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болот. Башына түшкөн оорчулуктарды жеңип чыгууга анын сабырдуулугу жана дагы мекенине болгон чексиз сүйүүсү себепкер болот. Мекендештер тасмасындагы башкы каармандын образын жараткан Самарбек Курманбек уулу 6 жылдан бери Түштүк Кореяда иштеп келет. Анын айтымында сөз болуп жаткан тасма Кореяда эмгектенген мекендештерибиздин жашоо турмушун төкпөй чачпай чагылдырып бере алат. Былтыр тартылды. Мен 2008-жылы бардык эле эмгек мигранттары катарына кошулуп Кореяга барып иштегем. Ошол убакыттан кийин акыркы убакта эмгек мигранттын негизги бул кинодо эмгек мигранттын жашоосу тартылган. Ошондон кинону тарткан адам жана режиссердун жазган адамдар Тагай Озубеков жана Нурбек Кожобаевдер чалышып ушул киного тартып ушул жашоо чыныгы эле эмгек мигранттын жашоосу сен мурунку өткөн жашооңду эле кайра тартабыз дешти. Бул кино аркылуу бул Кореядагы кыргызстандыктардын жашоосун, кыргызстандык кыздардын турмушка чыгып жатканда кандай болот жашоосун наркы ичинен көрсөтүп дедик. Себеби кандай кылып иштейт, кыргыздарды эмне кылып иш кылып жүрүшөт, каякта жүрүшөт, кантип эс алышат, кандай иштерди кылышат. Эң негизги максаты бул жерде Кореяга барганда деги эле бул бардык жерде иштеп жатканда жөн эле иштебестен дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишсе болот деген нерсени көрсөттүк. Тасманын узактыгы 90 мүнөт, ал эми жалпы бюджети $45 000. Бул тасманын жаратуучулары кино жаатында профессионалдар эмес. Бирок Кыргыз Республикасынын эл артисти кинорежиссер Бакыт Карагуловдун айтымында жогорудагы тасма канааттандырарлык деңгээлде тартылган. Мен ойлоп атам, мен бул жакшы аракет. Бирок мен дагы тилек катары айтар элем, мындай бир жакшы драматургияны түзүп, жакшыраак бир дагы тереңирээк кылып көрсөтсө болмок. А так мындай бир ойлору жакшы. Дагы аракет кылыш керек да. Аракет кылса мүмкүн жакшы нерселерди. Анткени 8 кырдуу кинонун 8 кыры бар. Ошол 8 кырдуу нерселердин баарын тең айлантып жасауга аракет кылыш керек да. Мекендештер тасмасынын жаратуучуларынын көздөгөн максаттары канчалык деңгээлде ишке ашканын тасманы көргөн соң баамдай аласыз. Чет жерде жүргөн кыргыз мигранттардын жашоосуна кызыккандарга бул тасма кызык болоору шексиз.